Бүгін 31 мартқа қарата Қырғызстанда коронавирусын жұқтырудың жаңа 13 учуру аныкталды. Коронавирусын жұқтырудың 13 жаңа учурунун аймактарга карата бөлүнүшү: Бишкек шаарында 1, Нарын облусу 3, Ысык-Көл облусу 2, Чүй облусу 1, Ош облусу 5, Жалал Абад облусу 1, бардыгы болуп республика боюнча 107 тастыкталган учур бар. 51 бейтап Жалал Абад облусунда, Ош облусунда 28, Чүйдө 4, Баткенде 1, Ош шаарында 9, Бишкекте 8, Нарын облусунда 4 жана Ысык-Көл облусунда 2. Бишкек шаарында өзгөчө абал учурунда конокко барууга жана 3 адамдан көп чогулууга убактылуу тыюу салынды. Туугандарга, досторго, кошуналарга жана башкаларга конокко барууга, бир үй-бүлөнүн мүчөлөрүнөн сырткары 3 адамдан көп чогулууга тыюу салынат деп айтылат. Эгер өтө зарыл иш болбосо эшикке чыкпагыла, туугандарыңарга барбагыла. Бул талапты аткарбасаңар биз мыйзам чегинде чара көрүүбүзгө туура келет. Жашаган жеринен 1,5 километр алыс эмес радиустагы дүкөндөн азык-түлүк, дарыканадан дары-дармек сатып алууга, чукул зарылдык болсо медицина мекемесине чыгууга, өмүргө жана ден соолукка коркунуч жараткан өзгөчө учурда үйдөн чыгууга уруксат бар. Кыргызстанда азык-түлүк жана дары-дармек жетишсиз деп тынчсызданууга негиз жок. Чек аралар ачык, жүк жана товар адаттагыдай тартипте ташылууда. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунан 10 000 тонна ун бөлүү чечими кабыл алынды. Анын 5 000 тоннасы калктын аярылуу катмарын колдоого багытталат. Жакынкы күндөрү өкмөт, бизнес, коомчулук жана ыктыярчылар менен бирге муктаждарга даректүү жардам берүү боюнча масштабтуу иштерди жайылта баштайт. Коронавирус инфекциясынын өлкөнүн экономикалык жана социалдык туруктуулукка тийгизген терс таасиринин кесипетин жоюу боюнча өкмөттүн планы бекитилди. Ири өндүрүүчүлөргө, азык-түлүк ташуучуларга, ири соода түйүндөрүнүн кожоюндарына социалдык маанидеги айыл чарба продукцияларын жана азык-түлүктүн жетиштүү запасын, алардын сатылышын жана туруктуу наркын камсыз кылууну сунуштоо, мамлекеттик резервге күнүмдүк керектелүүчү азыктарды топтоо, социалдык маанидеги товарлардын, дары-дармектердин, медициналык каражаттардын импорты өзгөлтүк өтүшү үчүн транзиттик жүк ташуу боюнча жашыл коридорду камсыз кылуу механизмин ЯЭПтеги өнөктөштөр менен макулдашуу, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө азык-түлүк түрүндө жардам берүү. Бишкекте карантинге байланыштуу жабылган Кудайберген базарында айыл чарба техникасын саткан күркөлөрдүн ишин улантууга уруксат берилди. 1941-45 жылдары согуш болгон учурда да талаа жумуштары токтогон эмес. Бул келечекте биздин азык-түлүк коопсуздугубузга таасир бере турган маселе. Ошондуктан буга өзгөчө көңүл буруу менен талкуулап жатабыз. Жазгы талаа жумуштары эч кандай кедерги болбой, өз убагында жүргүзүлүшү зарыл, деди биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Улуу Британия ханышасынын уулу Ханзада Чарльз коронавирустан айыкты. 71 жаштагы Уэльскиден аталган вирус 25 мартта табылган. Ал эми анын жубайы Камила да анализ тапшырып, бирок андан чыккан эмес. Экөө элден оочуланып Шотландиядагы Сепилге кеткен. Ханзада вирусту кимден жуктуруп алганын билүү мүмкүн эмес. Анткени ал өзүнүн милдетин аткарып, акыркы жумада көп иш-чараларга катышкан. Казакстанда 2 медайым коронавирус жуктуруп алды. Бул туурасында өлкөнүн ыкчам штабы маалымдады. Ак халатчандардын жумуш учурунда же башка жакта жүрүп жуктурганы туурасында так айтылган эмес. Адистердин айтуусу боюнча дарыгерлердин инфекцияны жуктуруп алышына иммунитети төмөн экени себеп болгон. Казакстанда бүгүн дагы 17 адамдан коронавирус табылганы белгилүү болду.